Саламатсыздарбы достор. Мен Эралиева Нуржамал Кенжешевна сиздер менен онлайн курс компьютерлик сабаттуулукту нөлдөн баштап үйрөнүү сабагында отурабыз. Эми биз кеттик программабызга. Сиздер көргөндөй эле дагы эле биз Zoom'ду жыйнап коебуз дагы, кайра эле PowerPoint'ти дагы өчүрө турабыз. Биз 7-ci сабакка келгенбиз. 7-ci сабакта мынакей PowerPoint ачылып атат. Ичинде биз Word текст жазуу, таблица түзүүнү үйрөндүк мурунку сабакта. Эми биз таблицаны түзүп алып, анын ичине мынакей 7-ci сабак. 7-ci сабакта баягыдай эле биздин аламга жол санариптен башталат. Анан баягы таза баракчабыз бар. Мен бул жерден моундай сиздер көрүп тургандай кылып туруп, муну мен өчүрүп атам. Мынакей баягы клавиатуранын оң жагындагы backspace менен өчүрөбүз. Мен ошону баягыдай эле текст слайданы мынтип бассак өчүп калат. Анан буну биз мынтип чоебуз. Жоюп туруп жерде сүрөт же болбосо дагы эле бир нерсе койгонго мынакей таблица, ставить таблицу. Ушул жерден бир жерден дагы кылсак болот, мынакей вставкадан таблицаны ачып алып туруп. Бирок мунун ичинде да бар да, бул даяр да, оңоюраак. Анан бул жерден биз 5, 2 деп жүрбөй эле 4, 5, 6, 7 деп коелу. Мынакей биздин таблицабыз даяр болду. Биздин заголовогубуз бул жерде жок. Мынакей бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп турат. Мына бул жерден биз таблицанын түзүүнү барып туруп, мынакей өйдө кылсак болот, ылдый кылсак болот, же болбосо бул жерден мындай кылсак болот. Ар кандай форматтагы таблицаны түзүп алсак болот. Эгерде биз мындай заголовок башына тема калтырып туруп мынтип жазсак болот. Анан ушул таблица түзүп атканда мынакей биз мыш менен могул жерге мынакей моорекини, могул столбчаларды, таякчаларды мынтип жылдырсак болот. Анткени сиздер билгендей, биз таблицаны жылдырып алып туруп, кайра жылып кетпеш үчүн биз алып барып туруп баягыдай сактап коебуз. Ал сакталып туруп атат, анткени биз аягына чыга элекпиз. Ошол жерден мына таблицага биз дайыма номер жазабыз, өзүңүздөр билгендей. Анан номерди жылдырыш үчүн айтпадык беле, клавиатуранын алдыга, артка, астыга жылдыруучу стрелкалары бар. Аны менен биз мынтип экинчиге өтүп кетсек болот. Ал жерден кайра баягыдай эле shiftти басып туруп кайра точка, кайра точка, кайра точка. Анан бул жерге биз мүмкүн курс деп койсок болот. Курс деп коебуз. Кайсы курс экенин анан өзүбүз жазып алабыз. Бияка болсо мүмкүн баасы деп коелу. Баасы кыргызча. Бияка болсо колу деп коелу. Бул ушундай. Анан бул жерден биз муну сөзсүз могулбуз. Таблицалардын ичи менен Word сыяктуу жазган сыяктуу эле мынтип бөлүп алып туруп, анан баягы эле кайра эле Word программасынын ичиндеги функция главныйга киребиз. Кирип туруп жыны бассак бул карарат. Анан кайра эле биз анын өлчөмүн курсивди алып барып туруп өлчөмүн 18де турат, бирок кичирээк болуп калгандыктан биз мынтип чоңойтуп койсок болот. Кайра мисалы үчүн 1, 2, 3 таблицаны ошон үчүн жазат да. 1, 2, 3, 4, 5 депчи. Ошондуктан баягы колубуз менен клавиатурага барып туруп 1ди басып, анан кайра өйдө ылдый жылдырчу стрелканы бассак, астына түшөт 2, кайра 3, кайра 4, кайра 5, анан 6 деп койсок болот. Буну жазгандан кийин таблицада жазуулар өчүп калбаш үчүн биз сиздерге мурунку сабактарда дагы жана дайыма кайталап аткандыктан бул жерге барып сактап коебуз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына бүгүн биз таблицаны толук кандуу. Бул жерден мисалы Асанов Канат Асанович, Үсөнов Алмаз Үсөнович мисалы да, ошон фамилиялар жазып, курс, IT курс, же болбосо англис курс, же болбосо физика курс, ошол сабактарды жазып туруп баасы
1000 сом, 2000 сом деп баарын жазып туруп, анан алардын макулдугун алып, колу деп жазабыз. Ошондо бул жерде таблица эмне экенин билип алыш үчүн бул жерде сиздер билгендей, биз мурун башын жазып алыш керек болчу. Бияка барып, мынтип өзгөртпөй эле ак болуп турат. Анан биз болсо ана ар бир кандайдыр бир заголовокты жазыш үчүн билесиздер, мен атайын өчүрүп койгом. Эгерде бул PowerPoint'тун башында заголовок слайда болсо, бул жерде мисалы үчүн ар кандай курстун катышуучулары деп жазып коюшубуз мүмкүн болчу. Ошондуктан биз бул жерден өзүн эле таблицаны бүгүн үйрөндүк, анткени жаңы үйрөнүп атканда оор болбош үчүн. Достор, ушу менен биздин Санарип IT элеттик онлайн курсубузда Word программасында сабагыбызды жүргүзүп атабыз дагы. Контакттарды мен ишенем сиздер эстеп, сөзсүз курс башталганда мен атайын айткан жокмун. Ручка жана блокнотуңуздар болсо, ар бир мисалы үчүн PowerPoint ачканды, жапканды, же болбосо контакт жазганды, тест жазганды, таблица койгонду, сүрөт койгонду, сиздер кандай кылып койгонду баары бир жазып алсаңыздар, эс тутумуңарга жакшы болот. Кайра жазганды карап отура бергенден көрө, жазып алсаңар, кайра конспектин окусаңар эсиңиздерге келет. Анан эмне демекчимин? Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Пока. Эки сабактан жолукканча.